Саламатсыңарбы, урматтуу кичинекей бөбөктөр. Азыр мен силерге Падыша жана 4 ууру деген Пакистан эл жомогун айтып берейин. Бар экен, жок экен, байыркы өткөн замандарда бир падыша жашаган экен. Шаардын тынчтыгын сактайм деп 4 сакчыны кызматка алат. Бир күнү шаар тургуну келип, түндө уурдатып жибергенин айтып даттанат. Падыша сакчыларын чакырат. Түндө ууру көрдүңөрбү? Жок, падышам, көргөн жокпуз, дешет сакчылар. Падыша ачууланып, аларды дарга асууга буйрук берет. Кийинки түнү өзү шаар көчөсүнө чыгат. Кийгени жаман-жуман көчө кыдыра баштайт. Караса, 4 адам келе жатат. Силер кимсиңер? Деп сурайт падыша. Биз уурубуз, дешет тигилер. Да сен кимсиң? Мен дагы уурумун, дейт падыша. Уурулар кеңешип, 5-чи кылып топко кошуп алууну чечишет. Жолдо баратып падыша: "Силер бул шаардан уурдадыңарбы?" деп сурайт. "Ооба, уурдадык", дешет тигилер. "Анан кимдир бирөө силерди көрдү беле?" "Эч ким." "Сакчылар да көргөн жокпу?" "Жок, көргөн жок. Биздин ар бирибиз өзгөчө күчкө ээбиз. Ошондуктан сакчылар бизди таба албай калат." Ага таң калган падыша сурайт: "Ал кандай сыр күч?" "Эгер мен сакчынын жанына барып жөтөлүп койсом, анын көзү сокур болуп калат", деп жооп берет биринчи ууру. "Мен болсо эшикке жакын келип, колумду тийгизсем, ал дароо өзү эле ачылат", деп билдирет экинчи ууру. "А мен иттердин жана чөөнүн тилин билемин", дейт үчүнчүсү. "А мен болсо", дейт төртүнчүсү, "адамды караңгыда көрсөм да, аны жүздөгөн адамдардын арасынан тааный аламын". Буларды айтып, алар падышага кайрылышат. "Чыныгы ууру болуш үчүн сен да бир нерсеге ээ болушуң керек". "Албетте", дейт жаңы кирген ууру. "Андай сыйкыр менде да бар. Эгер менин досторум падышанын колуна илинсе, ал аларды асып салууну чечсе, менин баш ийкеп койгонум менен аларды дароо бошотушат". Ууруларга жаңы досу жакты. Өз тобуна кошуп алышты. Анан иш аткарылы деп жетишти. "Мен падышанын алтындары кайда экенин билемин. Келгиле, уурдап алалы", дейт 5-чи ууру. Анын айтканын жасамак болушту. Сарайга келишип, биринчисине айтышат: "Кана, жөтөлчү". Сакчылар дароо сокур болуп калышты. "Эмки кезек сеники", дешет экинчисине. "Эшикти ач". Тиги колун койсо, эшик ачылат. Анан бир маалда чөө улуй баштайт. "Ит үрөт". "Чөө, итке кыйкырды", дейт үчүнчү ууру. Сарайга уурулар кирип жатканын айтты. А тигил болсо үрбөстөн айтып жатат: "Эмнеге өрмөк элем? Падыша өзү ууруга кирип жатса". Аны баары урушушат. "Сен эч кандай сыйкырың жок. Кантип эле падыша өзүнөн уурдасын", деп коюшат. Уурулар сарайдан 2 жашык асыл таштарды уурдашты. Аларды катып коюшту. Падыша аларга: "Факирдин үйүнө баргыла. Эртең бул жерден жолугуп, алтынды бөлүп алалы", дейт. Ага макул болуп, уурулар факирдин үйүнө кетет. Ал эми падыша өзү келип, уурдалган нерселер тууралуу айтып, жаңы сакчыларды ууруларды кармап келүүгө жөнөтөт. Сакчылар аларды кармап, падышага алып келет. Тигил асып салууга буйрук берет. Анан ойлонуп айтат, дейт: "Эгер алар өз ара бирдеме деп сүйлөшсө, кайра мага алып келгиле". Даргасууга алып жөнөштү. Бирөө экинчисине айтат, дейт: "Кана, мактанчылаң го, караңгы түндө көрсөм да, күндүзгүдөй тааный алам" деп. "А мен тааныдым. Биздин өнөктөш падыша болчу", деп жооп берет тегиниси. Сакчылар ууруларды кайра артка алып келишет да, баарын айтып беришет. Аларды уккан падыша айтат: "Мен бул досторго аларды дарга асуудан сактап калам деп убада бергем. Өз убадамды аткарайын". Падыша баш ийкегенде ууруларды кое беришет. Аларга 1 жашык алтын бердирип, 2-чи ууру кылбагыла деп убадаларын алып кое берет. Ушуну менен жомогубуз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.